Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жол каналы. Бүгін 2 июнь 2022 жыл. Мен үшінші Теңиртауда тұрған туғандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Ахунбаева жана Чатыркөл көчөсүнүн кесилиши. Бир көчө ар жакка өтсөңүздөр, ал жакта Ахунбаева Кыркыз көчөсү. Көпчүлүгүңүздөр билген Ахунбаева Кыркыздагы круговой жайгашкан туғандар. Биздин сатылуучу ушул жерден Чатыркөл көчөсү менен бир аз түндүгүрөккө басканда катардагы экинчи үй болуп калат. Анан бул Ахунбаева көчөсүнөн көпчүлүгүңүздөр билгендей эле көптөгөн маршруткалар өтөт туғандар. Чыгышты карай Бишкектин көптөгөн бурчтарына жана бул жерден Кыркыз менен түндүктү карай көптөгөн Бишкектин бурчтарына барат туғандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Катардагы бул экинчи үй болуп калат туғандар. Бул кызыл шифр мансард типинде салынган үй. Мынакей туғандар, Чатыркөл көчөсү менен бир аз эле басып катардагы экинчи үйгө да жетип келип калдым. Бул мына бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучунун көчө тараптан көрүнүшү. Бир аз көчө тарап шамал болгонуга байланыштуу бир аз шашылып сүйлөдүм туғандар. Анан сиздер ушул Ахунбаева көчөсү менен түз чыгышты карай бассаңыздар, Арча бешикке, батышты карай бассаңыздар, Ак өргөгө бара аласыздар. Анда эле эскерте кетейин, жана мектептер боюнча айтсак, бул Теңиртауда мектептер бар экен, садиктер бар экен, суу, свет, канализация бары бар, газ деле азыркы учурда келип жатат экен туғандар. Жакында газ деле болот деп айтты. Мына бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Көрүп турганыңыздардай, көчө тараптан пескоблок менен тосулган, көчө тарапка мондай арча дарактар эгилиптир, жана бул үйдүн негизги кирүүчү воротасы. Андан кийин бул жакта гараж деле бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары сиздерге короосуна кирип калган маалыматтарды берейин туғандар. Киргенде эле мына бул короосу. Жерин аянт 6 соту экен туғандар. Киргенде алды тарабында чоң навес, поликарбонат менен болгон, жана навестин ылдый тарабы толук түрдө брусчатка чапталган. Бул үйдүн чыгыш тарабында да бир аз гүлеккенге жер, тегерентте брусчатка чапталган, ортосунда мондай жер бар экен гүлеккенге туғандар. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү туғандар. Үй жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. 235 квадрат метр, тышкы тарабы травертин экен туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жакта дагы гараж, очоккана, баня, ушундай помещениялар бар. Азыр сиздерге биринчи эле бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң чыгып бул жактагы калган маалыматтарды дагы берем туғандар. Так. Мынакей бул чоң үйгө кирген негизги эшик. Бул жерден киргенде эле прихожка. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө, потолок пластик экен. Полдор, кафель чапталган. Андан ары сиздерге бир чекеден маалыматты бере берейин туғандар. Түз көрсөк бул жакта бир дагы прихожка, бул жерден өтүп кетсек душ бар экен. Аны сиздерге видеонун соңунда көргөзөм туғандар. Ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, мындай чоң холл бар туғандар. Мынакей. Потолок, натяжной потолок, жана экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер деле ушул жерде орнотулган. Мынакей. Пол сапаттуу, кымбат ламинаттан койгонбуз деп айтты үй ээси. Дуалдары обой экен, мына көрүп турганыңыздардай, жана чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур туғандар. Сиздерге суу, свет, канализация жөнүндө айттым, бирок отопление жөнүндө айтпаптырмын туғандар. Отопление котел менен иштейт. Азыр котел жайгашкан бөлмөнү деле видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм. Андан кийин ушул эле холдон кирип сол тарапка кайрылганда бул жакта бир спальный бөлмө жайгашкан туғандар. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Батыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Потолок, натяжной потолок туғандар. Дуалдары обой. Жана айткандай эле ар бир бөлмөгө паровой отоплениянын батареялары орнотулган. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул холлго чыгып, кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, чоң зал. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Батыш тараптан эки пластик терезе орнотулуптур. Мынакей туғандар. Чоң люстралар деле орнотулган. Потолок, натяжной потолок. Полдору ламинат. Мынакей. Калган кээ бир маалыматтарды өзүңүздөр деле карап байкап алып бересиздер. Бир көрүүчүбүз айтты эле, азыраак сүйлөп көбүрөөк көргөз деди эле. Азыраак сүйлөп көбүрөөк көргөзө берейин туғандар. Эми андан ары сиздерге бул жактагы кухняны көргөзөйүн туғандар.
Мебелдер боюнча кайсы бир мебелдер калат экен, кээ бир мебелдер калбайт экен туугандар. Аны келгениңиздерде, кимиңиздерге үй жаксан болсо, келип көргөнүңүздөрдө үй ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Мына бул кухнянын көрүнүшү. Бул жердин эле дубалдары обой. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулган. Жана ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Кухня мебелдер деле сапаттуу, кымбат мебелдерди көрүнөт. Мага ушундай көрүнүп атат. Сиздер өзүңүздөр баалап кете бересиздер. Эми андан ары сиздерге үйдүн экинчи этажын көргөзөйүн туугандар. Бул мына экинчи этажга чыккан тепкичтер. Ылдый тарабында дагы бир гардеробпу же кладовкага жай да бар экен. Аны келгениңиздерде өзүңүздөр байкап алсаңыздар болот. И мынакей экинчи этаждын холлу. Бул жерден дагы башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей. Бул жердин дубалдары Leonardo, потолок гипсокартон экен туугандар. Көбүрөөк тараптардан, түштүктөн, чыгыштан, батыш тараптардан терезелер орнотулуптур. Анан ары сиздерге бир жекенен калган бөлмөлөрдү көргөзүп кете берейин туугандар. Анан биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган дейт үй ээси. Анан кийинки бул жакта дагы бир бөлмө, бул спальня бөлмө экен. Дубалдары обой, потолок гипсокартон жана бул тараптан, түндүк тараптан мондай терезелер орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле холлго чыгып, бирок экинчи бөлмөнү көргөзөйүн. Бөлмөлөр аралык эшиктер деле сапаттуу эшиктердей көрүнөт. Мына келгенде көрүп өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот туугандар. Бул экинчи этаждагы экинчи бөлмө туугандар. Бул жерде деле мындай спальня бөлмө бар экен. Пулдар ламинат. Мебелдер боюнча айттым туугандар. Кээ бир мебелдер калат, кээ бир мебелдер алып кетилет экен. Аны келсеңиздер, үй ээси менен өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр болот. Анан бул жакта экинчи этаждагы үчүнчү бөлмө. Дагы бир мондай спальня бөлмө экен. Окей туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Дубалдар обой. Эми бул жакта балкон. Балконго 3 терезе орнотулуптур туугандар. Полдору ламинат, полиотопление батареялар деле орнотулган. Жана бул мына үйдүн батыш тарабы. Ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгайында калган маалыматтарды сиздерге берейин туугандар. Видеонун башында душту көргөзөм деп айттым эле, мен аны унутуп турмун. Мына душту көргөзөйүн дагы, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Бул мына душтун көрүнүшү. Дубалдар кафель, потолок, натяжной потолок экен, суусу арестон менен жылыйт. Унитаз деле ошол жака орнотулган. Жана полу деле кафель болуптур туугандар. Ушундай көрүнүштө. Түштүк тараптан пластик терезелер орнотулган. Эми андан ары короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Андан ары сиздерге бир жекенен маалыматтарды берип кете берейин. Бул жак мурда гараж болгон экен, азыркы учурда жакын каралыкта туугандар. Үй ээси ол жакта швейный цех катарында бир аз иштеткенбиз дейт. Мына азыр мына ушундай көрүнүштө. Дубалдар обой, потолок пластика, түндүк тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Эми андан ары бул помещениялардын деле тышкы тарабы декоративный штукатурка экен. Андан ары түз кирсек, бул жакта мондай летний кухня, пол ламинат, дубалдар обой, потолок пластика туугандар. Түндүк тараптан бул жерде деле пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан кийинки помещенияны көргөзөйүн. Бул жак очоккана болгон экен туугандар. Мына 3 очогу бар, кирпич менен бүтүлгөн, жана тышкы тарабына кафель чапталган туугандар. Эт тураганга, кандайдыр бир буюмдарды, табактарды койгонго мындай жай деле кылыныптыр туугандар. Эми ушул жерден анан сол тарапка кайрылсак, бир мындай склад дейбизби, ушундай чакан бөлмө бар экен. Бул жерден деле чыгыш тарабынан пластик терезе орнотулган. Андан ары кайра эле короосуна чыгып калган маалыматтарды бере берейин туугандар. Бул очокканадан кийин баня бар. Баня менен
очокананын ортосунда бул жерде көмүр кана, отун кана деле бар экен туугандар. Азыркы учурда бир аз көмүрү деле бар. Ушундай көрүнүштө. Эми баняга от жагуучу жер деле бул жакта. Андан ары. Бул жакта баня. Канализация центральный деп айттым я туугандар. Баняны айтканда дагы эске түшүп кетет экен. Мына бул банянын биринчи бөлмөсү. Дуалдар кафель, потолок пластика, жана андан кийин дагы бир бөлмө. Андан түз өткөзсөк ал жакта паровой бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден кийин бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет бар. Үйдүн ички тарабында деле туалет бар болчу туугандар. Бул жакта үйдүн тышкы тарабында деле туалет бар экен. Эми бул мына үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта үй ээси 33 түп карликовый алма жана алмуруттарды эккем дейт жана алардын ылдый тарабы газон. Газонду үй ээси 2-3 күн мурда эле оргом дейт туугандар. Негизи боюнча кышында деле жапжашыл болуп турган газон экен. Сортун айтты эле, унутуп аттым азырчы. Кандай бир сорт айтып атты эле. Андан ары мына кошуналар менен болгон аралык. Алар деле травертин экен туугандар. Дарактардын сүрөттөрү тартылып, сонун кылып жасалгалап коюлуптур. Мына көрүп өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот. Эми бул жерде бир кандайдыр жер жемишиңге жер болбосо гүл эксеңиздер болот. Мына азыркы учурда үй ээси гүл эгип коюптур жана ошол жакка чейин тротуар деле куюлган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө кээ бир айтылбай калган маалыматтарды өзүңүздөр деле көрүп байкап алсаңыздар болот. Мына мен бул үйдө отопление бар деген болчумун. Мына бул жерде паровой отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Паровой отопление көмүр менен анан электр энергиясы менен деле иштейт экен туугандар, жылытат. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасыны $135 000 деп атышат туугандар. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтар дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 6 сотук, үй өзү 235 квадрат метр. Толук түрдө кирпич менен бүтүлгөн, тышкы тарабы травертин жана тегеректе деле травертин. Документтер боюнча баары бар. Мына ушундай туугандар. Теңир толкунушу, чыгыш тарабы арча бешик, батыш тарабы ак өргө болуп калат. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Ушул үйдү достор менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине дагы кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.